Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен кышкыга даяргерчиликтерден дагы бир рецепт киргизим келди. Бул помидордон туздалган сок. Каналыбызга катталып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар. Керектелүүчү азыктардын баары видео камерага түштү. Эгер шартыңыз болсо же каалооңузга карап азыкты көбөйтүп же азайтсаңыз болот. Биринчи жумушту помидордун согун жасоодон баштайбыз. Ал үчүн бизге помидордун өтө суулуу сорту керек. Помидорлорду жакшылап жууп алган соң 3-4 бөлүккө бөлүп алабыз. Жакшылап бөлүп алган соң колдун гана жардамында эзгилеп баштайбыз. Эч кандай мясорубка же эзгич керек эмес. Болгону сулуу помидор колдун жардамында өтө тез суу абалына келет. Эзгилеп алган соң алдын ала марлиди даярдап алабыз. Марли 2 кабат болушу абзел, себеби 1 кабат марлиден помидордун уруктары өтүп кетиши мүмкүн. Ушундай 2 кабатталган марлиден помидордун согун гана өткөрүп алабыз. Өткөрүп жаткан учурда колуңуздун жардамында баскылап өткөрсөңүз, эч кандай суу калбай, болгону таңгакталган помидордун уруктары жана кабыгы гана калат. Ошондо сиз бир кыйла көп сок аласыз. Түйшүгү бир аз көп, бирок ошол эле учурда ушул түйшүк 100% мээнетиңизди актайт. Себеби туздалган сок аябай даамдуу. Помидордун согун алган соң башкалардын жемиштерди да даярдап алабыз. Чеснокту эң бир оңой арчуунун жолу, балким билерсиз, бул сизге лайфхак. Болгону баштарын алып, жарым саатка сууга салып коебуз, мына ушундай бөлүп, андан кийин оңой эле кабыгынан арчылат. Калган азыктарды да ушул эле таризде арчып алабыз. Бадыраңды да алдын ала 2 саат сууга чылап коюп, андан кийин башын жана асты жагын алып салабыз. Бардык азыктарды даярдап алган соң алдын ала стерилденген банкага азыктарыбызды салып баштайбыз. Банкага биринчи кара мурч, 5-6 баш чеснок. Андан кийин шартыңызга жана өзүңүздүн каалооңузга жараша бардык азык жемиштериңизди салып баштайсыз. Мен кадимки укропту ушинтип байлап алгам, укроп салдым. 1 болгар калемпирин жана өзүм каалоома жараша бадырың, розмарин, помидор, лавр жалбырагын салып даярдап алдым. Банканын ичин толтуруу бул өзүңүздүн каалооңузга жараша. Капуста да кошсоңуз болот. Эгер каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, бизге катталып, коңгуроочону басып коюңузду суранабыз, себеби ошол учурда сизге видеолорубуз автоматтык түрдө барып турат. Эгер видеолорубуз жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып, бизди колдоп коюшуңузду суранабыз. Калган банкаларды дагы ушул таризде эле толтуруп алабыз. Эми банкаларга кайнатылган суудан толо куюп, капкагын жаап, 15-20 минутага күтө турабыз. Сууңуздар кайнаган, өтө ысык болушу абзел. Жыйырма мүнөттөн соң сууларын төгүп баштайбыз. Мына ушундай крышка ситонун жардамында сууларын төгүп алабыз. Ушул эле сууну кайра кайнатып, кайра куюуга иштетсек болот. Бардыгын төгүп алган соң сууну кайра кайнатып, кайра эле ошол банкаларга куюп, дагы 15 минутага коебуз.
Мынакей кайнаган сууну экинчи жолу куюп чыктым. Экинчи жолкусунда да 15 мүнөткө дем алдырып, сууларды кайра төгүп алам. Эми казанга баягы даярдалган томатный сок, помидордун согун куюп кайнатып алабыз. Эч кандай туз кошпойбуз, себеби татымалдардын баарын банканын ичине салабыз. Эми татымалдарды банканын ичине салып алабыз. Мен 3 литрлүү бир банкага 1 чоң чай аш кашыкта туз, 2 чоң аш кашыкта кум шекер жана 1 кичине чай кашыкта уксус салдым. Уксус менде 70%. Эгер уксус жок болгон болсо, кадимки лимон кислотасын 1 кичине чай кашыктан колдонсоңуздар болот. Бардык банкаларды ушул таризде толтуруп чыгабыз. Помидор согубуз жакшылап кайнап чыккан соң 1-2 мүнөтчө сапырып туруп, сокту банкаларга куюп баштайбыз. Банкага толук куюп алган соң, крышкасын жаап, бекиткич менен оозун бекитип, көмкөрөнчүсүнөн коюп, эртеси күнгө чейин дем алдыра коебуз. Эгер томатный сок жетпей калган болсо, ушул эле банкага жанакы кайнатып төккөн сууңуздардан куйсаңыздар болот. Анда бул кадимки эле жөнөкөй туздалган бадыраң болуп калат. Эгер сиздерге рецепт жаккан болсо, лайк басып, ой пикириңизди калтырып, каналыбызды колдоп коюшуңузду суранабыз. Эгер биздин видеолорубузду дайыма көргүңүз келсе, катталууну басып, анасындагы коңгуроочону басып коюңуздар.